Пайгамбарыбыздын доорунда пайгамбарыбызга бир бедеуин келип пайгамбарыбызга ушундай суроо берди. Я Расулалла, о Аллахтын элчиси, аюннас ахаб илалла, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам ким деген суроону узатты. Бүгүн биз ушул 1,5 саат бою ушул Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам кимдер, эң сүйкүмдүү адамдар кимдер ушул тегерегинде жана Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал кайсы, ушул эки суроонун тегерегинде биз кенен сөз кылууну орундуу көрдүк. Анткени коомубузда кээде өзү билбестен, өзү түшүнбөй туруп, элине, жерине, динине, тилине, мамлекетине кыянат кылган адамдар кездешет. Балким ошол адамдар өзү байкабай калышы мүмкүн. Кээде өзү жакшы иш кылам деп, балким бир орунду, бир олуттуу ишти көтөрөт да, бирок өз ордунда болбогондуктан, өз жайында болбогондуктан ал пайда бербей эле балким зыян берип калуусу толук ыктымал. Ошондуктан биз Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал кайсыл амал, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү, жараткан зат үчүн эң сүйкүмдүү адам ким экен, ушул суроого жооп издөөөнү орундуу көрдүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир сахаба келди. Я Расулалла, аюннас ахаб илалла, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү, эң жакын, эң сүйкүмдүү адам ким деген суроону узатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ахаббуннас илалла, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам анфаухум линнас, адамдарга эң көп пайда келтирген адам Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам деди. Демек, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам элге, журтка, элине, жерине, динине, тилине, мамлекетине эң көп пайда келтирген адам Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам экен. Хадисте улай пайгамбарыбыздан кайра сурады. Я Расулалла, айюл амал ахаб илалла. О Аллахтын элчиси, кайсыл амал Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал? Я Расулалла деп пайгамбарыбыздан сурады эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ахаббул амал илалла сурурун tudkhiluhu ala муслим. Мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч киргизүүң, мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулооң, бул Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал деген сөздү айтты. Хадисте улай пайгамбарыбыз: ау такшифу анху курбатан, же бир мусулмандын башына бир кайгы, капа келген болсо, бир кыйынчылык келген болсо, ошол нерсени кетирсең, ошол эң сүйкүмдүү амал. Ау татрудуху анху жуан, же бир ачка калып, кыйналып жатса, ошол адамдын, бир мусулман агаңдын курсагын тойгузсаң, ошол сен үчүн эң сүйкүмдүү амал деди. Ау тaqdi anhu дейнен, же бир тууганың, бир мусулман бир тууган карызга батып кыйналып турса, ошол адамдын карызын өтөп коюуң эң сүйкүмдүү амал деди. Пайгамбарыбыз хадисти эгер карасак, адамдар үчүн Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам адамдар үчүн эң пайдалуу адам деди. Эң пайдалуу адам ким ал? Ал пайдалуу адам мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулайт. Кантип? Курсагын тойгозот, карызга басса карызыны өтөйт, кыйынчылыкка, кайгыга басса кайгы муңдан арылтат, деги мусулманга жардам берет. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистин уландысында: аутакди анху дейнен лиан амши ма ахин ли фи хажатин ахаббу илайя мин ан атакифа фи хазал масжид. Жада калса пайгамбарыбыз айтып атат: эгер де бир мусулмандын кажатыны, бир мусулмандын кыйынчылыгыны, бир мусулманга кыйынчылык келген болсо, ошол адамдын маселесини чечип берүүң Масжидил Харамда, башкача айтканда Масжид Нававиде, 100.000 эсе сооп боло турган Масжид Нававиде намаз окуганыңа караганда бир мусулмандын кажатыны, бир мусулмандын проблемасыны, бир мусулман бир түйшүккө кабылган болсо, ошону чечип берүүң мен үчүн сүйкүмдүүрөөк деп айтты. Пайгамбарыбыздын мечитинде намаз окуу 100.000 эселеп биякта окуган намазга караганда 100.000 эсе соогу көбүрөөк болот.
Мусулмандын кажатына, бир мусулмандын проблемасын чечип коюң андан мага жакшыраак деп айтты. Демек, Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам бул адамдар үчүн эң пайдалуу адам. Адамдар үчүн эң пайданы көп келтирген адам. Албетте пайданын түрү көп. Пайданын адамдарга пайда берүүнүн түрү аябай көп. Кээде илимиң менен пайда бересиң, кээде калемиң менен пайда бересиң, кээде кол коюу менен пайда беришиң мүмкүн, кээде өзүңдүн аброюң менен, авторитетиң менен элге, журтка пайда беришиң мүмкүн. Кээде ушул элге оңой болгон, журтка оңой болгон мыйзамды чыгаруу менен элге пайда беришиң мүмкүн. Кээде şu карзыны төлөп пайда беришиң мүмкүн. Кээде эл кыйналган жерге көпүрө салып коюп пайда беришиң мүмкүн. Кээде жөн эле мусулмандарга жылмайып гана пайда беришиң мүмкүн. Жылмайып коюуңдагы бир пайда берүү, элге, журтка бир пайда берүү. Ар дайым эле кашыңа кар жаап, кабагыңа кар жаап жүрбөстөн кээде жылмайып жүрүүң дагы бул дагы мусулманга болгон эң пайда келтирүү. Жок эле дегенде, бүгүнкү күндө жок эле дегенде, эгерде пайда келтире албасаң, анда зыяныңды тийгизбечи деп сурантат элем. Эгерде пайда келтире албасаң, элге, журтка зыян келтирбечи. Эгерде пайда жакшы сөз сүйлөй албасаң, жаман сөзүңдү сүйлөбөчү. Эгерде пайда келтире албасаң, мамлекетиңе кызмат кыла албасаң, тетиги площадка чыгып элдерге бир тоскоолдук туудурбачы. Бир жаман элге жаман нерсени тартуулабачы. Кыргыз эли бүгүнкү күндө тынчтыкты муктаж болуп турган, биримдикке муктаж болуп турган учурда сен элди, жерди келип бөлүк салак кылып бөлүп жорбачы. Ушул элге тоскоолдук кылбачы. Эл өзүнүн оокатын кылып атканда элге бир кыйынчылык туудурбачы. Элге жардам бер. Жок дегенде зыян бербе. Жок дегенде, ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыяматка жакын ушундай фитна күчөйт. Жада калса, турган адам басып бараткан адам, жүгүрүп бараткан адамга караганда, басып бараткан адам жакшыраак адам болот деди. Басып бараткан адамга караганда, олтурган адам жакшыраак адам болот деди. Олтурган адамга караганда, жаткан адам жакшыраак адам болот деди. Жада калса, коюн айдап, ушул фитнадан алыс болуп, элге, журтка зыян тийгизбей, тоонун башына кой айдап чыгып кеткениң сен үчүн балким пайдалуураак болот деп айтты. Эгерде фитна күчөгөн учурда, кыйынчылык күчөгөн учурда, фитнадан кутулуу мүмкүн эмес болгон учурда, коюңду айдап, малыңды айдап, эч кимге зыян бербей, тоонун башына чыгып кеткениң сен үчүн пайдалуураак деп айтты. Биз өзүбүз суроо беришибиз керек. Мен элиме канчалык деңгээлде пайда келтирдим? Мен адамдарга канчалык деңгээлде пайда келтире алдым? Мен элиме, жериме, диниме пайда келтире алдымбы? Же пайда келтире алган жокмунбу? Ар бир жаран өзүнө өзү суроо бериш керек. Эгерде пайда келтире албасаңыз, анда бүгүндөн баштап өзгөрүшүңүз керек. Бүгүндөн баштап пайда келтиргенге аракет кылышыңыз керек. Жакшы сөз сүйлөп коюңуз, пайда бергениңиз. Элге, журтка, көчөгө чыкканда жылмайып коюңуз, пайда келтиргениңиз. Үй бүлөңүзгө, аялыңызга, тууган урууңузга жылмайып койгонуңуз, пайда келтиргениңиз. Ата-энеңизге жакшы мамиле кылып койгонуңуз, пайда келтиргениңиз. Туугандары менен жакшы мамиледе болгонуңуз, пайда келтиргениңиз. Кола коңшу менен жакшы мамиледе болгонуңуз, пайда келтиргениңиз. Деги коомго пайда берелик, элге, журтка пайда берелик. Кээде китеп жазалык, колубуздан келсе китеп жазалык, колубуздан келсе макала жазалык. Элге жаман нерсени эмес, ар дайым эле негативдеп тартуулай бербестен, позитивдүү бир жакшы нерсени дагы тартуулашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ана инда зонни абди деди. Мен пендемдин оюндагыдаймын деди. Алла Таала биз ойлогон нерсени берет. Эгерде биз жакшы нерсени ойлосок, Алла Таала бизге жакшылыкты берет. Эгерде мен элге пайдалуу инсан болом десек, биз элге пайдалуу инсан болобуз. Эгерде журтка, диниме, элиме, тилиме пайда берем десек, Алла Таала бизге ошол нерсе мүмкүнчүлүктү берет. Эгерде жакшыны үмүт кылсак, Алла Таала бизге көп нерсени берет.
Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадис кудсийде айтып атат, Алла Таала хадис кудсийде айтып атат, мен пендемдин оюндагыдаймын, эмнени ойлосо ошону берем деп айтты. Кээде ар дайым эле жаман ойлоп, болбой калдык, өнүкпөй калдык, өспөй калдык, баратабыз, чөгүп баратабыз, өңбөй калдык, Кытайлар басып кетти. Ушундай бир жаман гана сөздөр, негатив гана сөздөрдү айтуу менен кээде өзүбүзгө жамандык тилегенибизди, коомубузга өзүбүз билбей бир жамандык тартуулап атканыбызды өзүбүз байкабай калышыбыз толук ыктымал. Ошондуктан Алла Тааладан жакшылыкты үмүт кылалык. Жакшылыктар алдыда, өсүү алдыда, ийгиликтер алдыда, Алла Таала туурасында жакшы үмүт кылалык. Өзүбүз дагы элге, жерге, диниме пайда берелим деп ниет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Инна лиллахи ибадан ихтассахум бин ни'ам лиманафи ибад." Алла Таала кээ бир адамдарга көп неаматты берди, көп жакшылыктарды берди. Эмне үчүн? Алла Таала өзүнүн пенделерине жакшылык кылыш үчүн. Башка адамдарга жакшылык бериш үчүн, ырайым кылыш үчүн кээ бир пенделерине көптөгөн жакшылыктарды берди, көптөгөн байлыктарды берди, көптөгөн илимдерди берди. Ошол жанындагы элге, журтка пайдалуу болуш үчүн, ошол адамдын мал мүлкүнөн пайдаланыш үчүн Алла Таала ушул адамга байлык берип атат дейт. Качанда Алла Таала кээ бир адамдарга жакшылыкты каалабаганда, кээ бир адамдардан ушу жакшылыкты алып коюуну каалаганда, ошол кээ бир адамдардан байлыгыны, жакшылыгыны алып коет, тиги карапайым элден жакшылыктары токтоп калат деди. Демек, Алла Таала кээ бир адамдарды ушу эл үчүн жаратат, элге пайда келтирүү үчүн. Дини менен, тили менен, калеми менен, илими менен, билими менен, колу менен, эмгеги менен элге пайда келтириш үчүн жаратат экен. Биз Алла Таала барыбызды ушу элибизге, жерибизге калемибиз менен, эмгегибиз менен, ак эмгек менен элибизге кызмат кылуучулардан кылган болсун. Алла Таала эгер кээ бир адамдарды ошон үчүн башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Тааланын ырайымы болсун. Инна минан нас мафатихун лил хайр. Ушундай кээ бир адамдар болот, жакшылыктын ачкачы болот. Барган жерин гүлдөтөт, барган жерин өстүрөт, барган жеринде бир жакшылык кылат, жүргөн жеринде бир жакшы из калат. Мафатихун лил хайр, алар жүргөн жеринде бир жакшылыктын эшиктерин ачып кетет деди. Магаликун лишар, алар кээ бир жамандыктардын эшигин жаап турат. Жаман нерсенин алдын ала билип турат, ошол жамандыктын алдын ала эшигин жаап турат деди. Ва инна минан нас мафатихун лишар. Кээ бир адамдар болот деди, жамандыктын эшигин каккылап турат. Жамандыктын эшигин ачкысы келип турган адамдар бар деди. Ва магаликун лил хайр, жакшылыктын эшигини жапкысы келген адамдар бар деди. Фатуба лиман жаалаллах мафатиха лил хайр аля йадихи. Алла Тааланын туба дарагы болсун, бейиштеги туба бейиши болсун, жакшылыктын ачкычы болгон адамдарга Алла Тааланын бейиши болсун деди, жыргалы болсун деди. Вайлун лиман жаалахуллах мафатиху лишар. Алла Тааланын вайыл тозоку болсун, жамандыктын ачкычы болгон адамдарга деди. Кээ бир адамдар бар, жүргөн жеринде жаман из калтырат, жүргөн жеринде жамандыктын эшигин ачат, жакшылыктын эшигин жабат, жакшылыкты көрө албайт, жакшылыкты жапканды, жакшылыкты көрө албаганды, жамандыкты жайылтканды көргөн бир пенделер бар. Алла Таала бизди ушул жамандыкты жайылтуудан алыс калган болсун. Алла Таала сиз менен бизди жакшылык кылуучу, элине кызмат кылуучу, карапайым калкка кызмат кылуучу пенделерден кылган болгон болсун. Алла Таала ушундай кээ бир адамдарды жаратат деди. Алла инна минан нас мафатихи инналлаха таала ажра аля ядихим фатхул бабул хайр. Алар ушун жакшылыктын эшигин ачат, илим менен, билим менен, осуяты менен, жакшы жол көрсөтүү менен, жакшы үгүтүү менен, элдерди жакшылыкка чакыруу менен ал адамдар жүргөн жеринде жакшылык эшигин ачып жүрөт деди. Келиңиздер, биз бүгүндөн баштап жакшылык эшиктерин ачуучулардан бололук. Жамандыктын эшигин жабуучулардан бололук. Кудай Тааладан жакшы үмүт кылалык. Алла Таала ин шакартум ла азиденнакум. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат, силер шүгүр кылгыла, мен силерге көбөйтүп берем деди. Кудай Таала бизге көптөгөн жакшылыкты берген. Ошол жакшылыктарга, неаматтарга шүгүр кылалык. Кудай Таала бизге көбөйтүп берет.
адамдарга пайда берелик. Алла Таала бизге көп жакшылыктарды берди. Ушундай укмуш кооз ала тоону берди. Ушундай кооз жаратылышты берди. Алла Таала бизге Кыргызстанга ушунчалык бейпилдикти, тынчтыкты берди. Кудай Таалага ыраазычылык билдирелик. Кудай Таалага шүгүр кылалык. Ошондо бизге бул жакшылыктар көбөйүп кетет. Кудай Таала баарыбызды ушул жамандыктардын эшигини жабуучу, жакшылыктардын эшигин ачуучу кылган болсун.